Жарык бизден жаралат. Кыргызстан тоолорунун этегинен агып чыккан мөлтүр булактар, шаркырап аккан дарыялары, агын суулары менен өзгөчөлөнгөн мамлекет. Байыртадан эле биздин аймактын суу ресурстары айыл чарба, мал чарбачылыгы үчүн негизги байлык болсо, заман алдыга жылган сайын ал суу ресурстары энергиянын түгөнгүс булагына айланып, турмуштун өзөгүн түздү. Биз мына ушул суунун күчүнөн өндүрүлгөн электр энергиясынын тарыхын, жетишкендиктерин жана андагы кыйын учурларын кайрадан эске салып, Кыргызстандын энергетикалык жолун чагылдырып беребиз. Эгерде тээ алмустакта ата-бабаларыбыз электр жарыгы менен кантип камсыздалды болду экен деп суроо сала турган болсок, анда энергетиканын тарыхы 1934 жылы 25 июлда Бүткүл Союздук коммунисттик партиясы Кир обкомунун бюросу Фрунзе шаардык электр тармактарын 6,6 киловольт чыңалууга которуу, диспетчердик кызматты түзүү жана Фрунзе шаардык электр станциялар бирикмесин уюштуруу түзүмүн бекитүү жөнүндө токтом кабыл алган. Ушул эле жылы 22 декабрда Кыргыз энергетикасы боюнча официалдуу түрдө биринчи уюм түзүлгөн. Мына ушул жылдардан баштап энергетика тармагынын алдыга жылышына чоң кадамдар башталат. 1936 жылы Кадамжайда 320 киловатт кубаттуулуктагы ГЭС ишке кирген. 1949 жылы Ала-Мүдүн 2 ГЭСи ишке берилген. 1950 жылы Кажысай жылуулук электр борборунун курулушу башталган. 1953 жылы Ала-Мүдүн 4 ГЭСинин 1070 киловатт кубаттуулуктагы агрегаты иштей баштаган. 60-70 жылдар Кыргызстан үчүн гидроэнергетика тармагынын алтын доору болгон десек жаңылышпайбыз. Анткени ушул мезгилде союздук чоң долбоорлордун алкагында өлкөнүн суу энергетикалык ресурстарын пайдаланууга багытталган ири ГЭСтердин курулушу жүрүп, Кыргыз энергетикасы бир топ күч алган. 1960 жылы Токтогул ГЭСинин курулушу башталып, 1975 жылы ГЭС толугу менен ишке кирген. Токтогул ГЭСи Борбор Азиядагы эң ири жана кубаттуу станциялардын бирине айланып, 1200 мегаваттка чейин электр энергиясын өндүрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон. Токтогул каскадына кошулган дагы бир чоң долбоорлордун катарына төмөнкү ГЭСтер кирет. 3 Коргон ГЭСи 180 мегаватт. 1956 жылы курулуу иштери башталган. 1961 жылы ишке кирген. Ат башы ГЭСи 45,7 мегаватт. 1963 жылы курулуу иштери башталган. 1970 жылы ишке кирген. Күрпсай ГЭСи 800 мегаватт. 1974 жылы курулуу иштери башталган. 1981 жылы ишке кирген. Ташкөмүр ГЭСи 450 мегаватт. 1981 жылы курулуу иштери башталган. 1985 жылы ишке кирген. Шамалдысай ГЭСи 240 мегаватт. 1986 жылы курулуу иштери башталган. 1992 жылы ишке кирген. Бул ГЭСтердин ишке кириши менен Кыргызстандын энергетикалык көз карандысыздыгы чыңдалып, кошуна өлкөлөргө да электр энергиясын экспорттоо мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. 1992-2014 жылдары Кыргыз Республикасынан коңшу Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан өлкөлөрүнө жылына 1-3 миллиард киловатт саатка чейин электр энергиясын экспорттап турган. Ал эми өлкө ичинде электр энергиясын керектөөнүн табигый өсүшүнө байланыштуу 2014 жылдан тартып Кыргыз энергосистемасы Токтогул суу сактагычындагы суунун кескин деңгээлге чейин агып кетишине жол бербөө жана өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу максатында 2014 жылдан тартып коңшу жана өнөктөш өлкөлөрдөн жылына электр энергиясын импорттоону ишке ашыра баштады. Бирок Кыргызстан эгемендикке жетишкенден кийин энергетика тармагы кубаттуулугун таптакыр жоготуп, ири кыйынчылыктарга туш болду. Көз карандысыздыкка жетишкен жылдардан кийин өлкөдөгү ГЭСтер жана башка энергетикалык объектилер Кыргызстанга мурас катары калганы менен алардын жабдуулары эскирип, жараксыз абалга кептелген. Башкача айтканда, жаңыланууга муктаж эле. Ошентип отуруп, энергетикалык каатчылык күч алды. Буга кошумча электр энергияга муктаждык көбөйө баштады.
Натыйжада энергетика тармагы белчесинен карызга батты дагы бир орунда кала берди. Энергияны сактоо жана бөлүштүрүү боюнча толук көзөмөл Кыргызстанга өтсө да, финансылык жана техникалык жетишсиздиктер улуттук энергетика тармагын оор абалга кептеди. Эгемендикке жетишкен Кыргызстан болгону бир ГЭСти курганга чамасы жетти. Ал 1986 жылы курулушу башталган Камбар Ата 2 ГЭСинин бир агрегаты. Эми элестетиңиз, ушундай оор жана кыйын абалдагы энергетика тармагын жандандырып, күчтөндүрүп, кубаттандырууда алгач кандай кадамдар маанилүү эле? Эң ириде туура саясаттын, реформанын жүргүзүлүшү жана тариф саясатына өзгөртүү киргизүү керек эле. А мындай кадамдар энергетика тармагында акыркы жылдары көрүлгөнү чындык. Кыргыз бийлигинин алдында энергетика тармагын өнүгүү калыбына келтириш үчүн дароо конкреттүү иштер жасалыш керек болчу. Бул үчүн өлкө башчысы Садыр Жапаров өзү баш болуп, электр керектөөнү сырттан импорттабай, өзүбүздүн өндүрүүнү колго алды. Албетте бул үчүн саясий эрк жана каражат табуу биринчи орунда турган. Натыйжада эки маселе тең чечилди деп айтууга негиз бар. Эң ириде мамлекет башчы Садыр Жапаров эл аралык аренада Кыргызстандын энерго секторуна инвестиция тартууну колго алып, анын арты менен ири компаниялар биринин артынан бири биздин мамлекетте ГЭСтерди, күн электр станцияларын курууга келишимдерди түзө баштады. Мындай алгылыктуу иштердин жыйынтыгында чу дегенде эле энергетикадагы ири долбоор саналган Камбар Ата 1 ГЭСин курууга чет элдик инвесторлор да, кошуна өлкөлөр да шымалана киришти. Кыргызстан болсо алгачкы этабына каражат салып, азыр иш кызуу жүрүүдө. Кубаттуулугу 1860 мегаватт болгон бул ири ГЭС ишке берилсе, Токтогул ГЭСинен дээрлик 3 эсе көбүрөөк. Энергетика тармагында жүзөгө ашырылып жаткан мега долбоорлор муну менен чектелбейт албетте. Анын катарында Нарындагы 100 мегаватт кубаттуулуктагы Куланак ГЭСи да бар. Ал жылына 450 миллион киловатт-саат электр энергиясын өндүрүүгө дарамети жетет. Жүзөгө ашкан өзгөчө Таластагы 25 мегаватт болгон Бала Саруу Чакан гидроэлектростанциясын белгилөө зарыл. Анткени бул долбоор мамлекет өзү ишке ашырган алгачкы долбоор болуп саналат. Ал Талас облусунун энергия керектөөсүнүн 25%-ын камсыздайт. Атай берсек, мындай чакан ГЭСтердин курулушу 2-3 жылдан бери жалындуу жүрүп, жалпысынан 20 чакты чакан ГЭС пайдаланууга берилди. Андан сырткары дагы 27 чакан ГЭСтин курулушу жүрүп жатат. Ал эми 70 жылдары курулуп, эскилиги жеткен Токтогул жана 3 Коргон ГЭСинин гидроагрегаттары реконструкцияланып, кубаттуулугу жогорулады. Анын натыйжасында толук реконструкциялангандан кийин Токтогул ГЭСинин кубаттуулугу 240 мегаваттка, ал эми 3 Коргон ГЭСинин жалпы кубаттуулугу 36 мегаваттка чейин көбөйөт. Учурда Кыргызстан жашыл экономикага өзгөчө көңүл буруп жаткан чагы. Бул кадам таза экологияны сактап калууга чоң өбөлгө экени шексиз. Анын алкагында Ысык көлдүн Балыкчы шаарында шамалдан кубат алуучу күн электр станциясы курулууда. Бүгүнкү күндө жалпы кубаттуулугу 430 киловатт күн электростанциялары иштеп жатат. Мындан тышкары буга чейин электр энергиясы жок жашап келген Жумгал районундагы Кең суу айылына, Базар Коргон районундагы Жаз кечүү, Жумгал районунун Миңкуш айыл аймагындагы Ак көл айылдарына жарык берилди. Ал эми Зардалы айылына азыркы учурда күн панелдери орнотулуп, жергиликтүү тургундар жарык менен камсыздалып бүттү. Кыргыз энергетикасындагы дагы бир ийгилик бул Каса 1000 долбоорунун аякташы. Мындай эл аралык долбоор Кыргызстан менен Тажикстандан Ооганстанга жана Пакистанга электр энергиясын экспорттоого багытталган электр транзити болуп тарыхта кала берет. Ошентип энергетиканын алтын доору башталды десек жаңылышпайбыз. Анткени азыркы тапта өлкөнү туруктуу жарык менен камсыз кылууда тек гана ГЭСтер курулбастан, кошумча эскилиги жеткен көмөк чордондор жаңыртылууда. Сандарга токтоло турган болсок, мисалы акыркы 4 жылда энергетика жана көмүр тармагына жалпы 380 атайын техника сатып алынды. 8 даана 100 киловатт дизелдик генераторлор сатып алынды. 20 даана объект курулуп жана реконструкцияланып ишке берилди. 9 даана 110 жана 35 киловольт көмөк чордондор орнотулду. 876 даана кошумча трансформаторлор орнотулду. 934 даана 10-04 киловольт трансформаторлордун кубаттуулугу
туруктуулугу жогорулатылды. 1636 чакырым 0,4 киловольт аба чубалгылары СИП-2 которулду. 35417 даана темир бетон мамычалар орнотулду. 277635 даана акылдуу эсептегич орнотулду. Мындайча айтканда, азыр энергетика тармагы жанданды. Алдыңкы жылдарда энерго керектөө канчалык көбөйсө да, аны камсыздап эле тим болбой экспортко да чыгарчу күндөр алды да. Жыйынтыктап айтканда, суунун күчү менен жаралган электр кубаты далай кыйынчылыктарды баштан өткөргөнү менен бүгүнкү күндө өлкөнүн туруктуулугун, экономикасын жана келечегин жарык кылууда.